Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly dostlar, hurmatly musulmanlar. Allah Ta'alaga çeksiz maqtawlar bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga salamlar jana salavatlar bolsun. Men bugün sizlerge bir ulu danışman, zalqar, akın Asma'i turalı aytıp bereyin. Asma'i bul Abu Ja'far al-Mansur degen halifanın doğrunda ötken ulu akın. Биздин тил менен айтканда, ал жазма акындагы болгон, анан төкмө акындагы болгон ар тараптуу таланттын ээси. Өтө сөзгө чечен, грамматика боюнча араб тилинде алдына ат салбаган, өтө бир кыйын сөздөрдү, уйкаш сөздөрдү жана эски сөздөрдү таап сүйлөгөн өтө чоң бир грамматик жана акын адам болгон. Ошол адамдын доорунда bir башка акын, жөнөкөй акын. Жаңыдан ыр жазат. Жазбаса дагы ойлоп таап, мындай эсинде тутуп, анан жанагы Абу Жафар ал-Мансур деген халифанын үйүнө кирип айтып берет. Тартип мындай эле. Кимде ким ошол Абу Жафар ал-Мансурга жаккан жаңы сонун татынакай бир ыр жазса, ага белек берет эле. Белектин шарты ошол эмнеге жазса, териге жазабы, кагазга жазабы, жалбыракка жазабы, ошол жазып барган нерсесинин салмагычалык алтын берет эле. Бирок халифа дагы жөнөкөй адам эмес эле, Абу Жафар ал-Мансур. Ал өзү bir жолу уккан ырды кандай кыйын татал болбосун ал жаттап алат эле. Анын кулу, кызматчысы, эркек бала эки жолу укканда жаттап алат эле. Ал эми кызматчы кыз, күң деп коет го, жана кул кыз. Ал ар кандай ырды 3 жолу укканда жаттап алат эле. Анан акындар ушунча көп келе бергендиктен анан жанагы ыкманы колдонот эле. Абу Жафар ал-Мансур. Не кылат эле? Айтат эле, эгерде сен айткан ыр башка бирөөнүкү болсо, башка бирөөдөн көчүрүп келген, же мурдатан айтылып жүргөн, биз билген ыр болсо мен сага эчтеке бербейм дейт эле. Анан жаңы ыр жазып келген адам айтат, албетте жок, мен касам ичип айта алам, мен муну азыр өзүм ойлоп таптым, же азыр төгүп берем, же азыр эле жаздым, мына сыясы кургай элек деп айтат эле. Анан жанагы акын кирди дагы өзүнүн терме акындыгына салып, жакшынакай кылып бир узун ырсаптарды айтып берди. Эми айтып кызуу жерине келгенде халифа токто деди. Койсоң, бул ырды баары эле билет. Качантан бери айтылып жүрбөйбү? Жок, мен азыр эле айтып атам муну. Жок дейт. Мына мисалга мен айтып берем деп айтат. Себеби акындан бир жолу укканда халифа жаттап алды. Ошондой кылып айтып берет. Акын таң калат, бул кандай? Десе халифа айтат, жок. Мен бул ырды билем дейт. Эми залым халифалар болгон, туура эмес халифалар болгон, бузуку халифалар болгон, ошондой бир акындардын кадырын билбеген жана маскаралаган халифа болчу. Анан халифа бир жолу айткандан кийин, демек акын бир жолу айтты, халифа бир жолу аны угуп, жаттап алып, ал айтты, эки жолу кайталам деди ошол имарат ичинде. Жанагы кул эки жолу айтканда жаттап алуучу кул дагы жаттап алды. Халифа айтты, мына менин кызматчым деле билет. Ал айтты. Ал айтканда ошол имараттын ичинде бул ыр 3 жолу кайталанганда наркы күң кыз дагы жаттап алды. Ал дагы айтып берди. Бул кызык болду го деп анан сумсайып жанагы үн чыкпастан акын чыгып кетет. Халифанын сарайынан. Анан сыртка чыгып, базарга барып, бир жерге барып, бир адамга ушундай халифага кирип чыктым, бирок ушунчалык бир жаңы ырды токуп айтып берсем дагы ал кайталап берди, үйүндөгүлөр дагы кайталап берди. Бул чыдабастык кылды. Деп анан экөө мындай халифа жөнүндө арыз муңун айтып турса, нар жактан Асмаи келип калат.
Асмаи бул Бухари, Самарканди, Өзганди, Оши дегендей анын Асмаи деп анын лакабы аты, мындай мансуп аты, мындайча айтканда өзүнүн уруусунун же жашаган жеринин аты. Эмне болду десе айтат, тиги мен акынмын дейт, жака кирип ушундай болуп эчтеке кыла албай чыктым. Десе анан Асмаи макул деп анан кирет халифанын жанына. Халифа айтат, кимсиң? Асмаимин. Сени атыңды биз алыстан укканбыз. Батырдын атын алыстан ук, жаныга келсең бир киши деген ушул экен да. Келдиң менин хузурума. Кана айтчы, эмнени билесиң, эмнени жаздың, эмнени бирөөлөрдөн көчүрүп келдиң? Шартты билесиң. Биз кандай алтынды, кандай салмак менен беришибизди билесиң. Жана эгерде бирөөнүн эмесини айтып келген болсоң, же биз аны билсек, анда эчтеке албайсың, куру каласың. Асмаи анан эң атактуу араб дүйнөсүндө эң атактуу бир ырсаптары бар. Сауту сафирил булбули хайяжа калбил самали деп башталат. Мен ушул эки сөзүн гана араң тилим келет. Калганы өтө татаал, өтө кыйын сөздөр менен уйкаштырылып айтылган бир ыр бар. Аны мен которгонго аракет кылам. Ал үчүн көп сөздүктөрдү караш керек болот. Ошол ырды узун кылып айтыр берет. Даб ла деген жер кайталанган жерлери бар. Ар бири баягы башка маанилерди түшүндүрө турган сөздөр да. Себеби араб тили өтө татаал тил. Айын деп бир айын тамгасын айтабыз. Айын деп көздү айтат. Айын деп тизенин тегермен ташын айтат. Айын деп күндүдан айта берет. Айын деп булактыдан айта берет. Айын деген сөзүнүн 80 мааниси бар. Ал эми баягы арстандын канча жүз аталышы бар. Ушундай өтө кызык тил да. Анан жанагы жерден халифа Абу Джафар ал-Мансур айта албай калат жанагы ырды. Жаттай албайт, тили келбейт. Анан бир жолу укканда жаттай алган, халифа жаттай албагандан кийин эки жолу укканда жаттай турган кулу каяктан жаттамак. Анаргы 3 жолу уга турган кыз ары турсун. Анан халифа сөзүнө туруп, вазирлери көп болуп турат да, ошол жерде угуп тургандар бар. Эми биягы кызык болду. Бул чындап эле сенин өзүңдүн жүрөгүңдөн оркустап чыккан жаңы ыр экен. Биз утулдук. Эми төлөп берели. Немесин кайсы кагазга жаздың? Кана куржунуңдун ичиндеби каяктан эмеңди чыгарчы. Жазган нерсеңди. Чүпүрөкпү, эмне ал? Десе айтат, мен бул ырларды жөн эле эл катары кагазга же бир териге же бир нерсеге жазбайм. Мен деген төө араң көтөрө турган узундай соку ташка окшогон, столбага окшогон азыркы тил менен айтканда. Таштар болот. Ошого мен чегип жазам. Дегенде анан жанагы халифанын шаштысы кайтат. Вазирлер менен кеңешет, эмне кылайлы? Эми ошончо болсо дагы алтынды берели буга. Десе анан вазирлер айтат, ансыз да эл кыйналып турат, азыр казынада алтын тартыш, анан андай. Анан кечирим сураңыз. Десе анан Асмаи айтат, акын. Эми менин бир шартым бар. Мага андай чоң алтындарды белек кылыштын кереги деле жок. Эл катары эле бериңиз, кагазын салмагычалык. Анан канча акындарды менден мурун ушул өзүңүздүн жана жаттап алчу эмеңиз менен жанагы 2 жолу укканда жаттай турган, 3 жолу укканда жаттай турган ыкмаңыз менен алдап, алардын баарын куру кол кетирген болсоңуз, баарынын акысын төлөп бериңиз дейт. Баарын чакырыңыз, канча кирген болсо. Ошолордун баарынын акысын төлөп берсеңиз, анан мен сизди акымды ак кылам, мындайча айтканда сизди кечирем. Мен сизге болгон акым ошондо кечирилет дейт. Мына ушундай улуу акындар өткөн. Биздин тил менен айтканда залкар, улуу, укмуштуу адамдар өткөн. Ошол эле Асмаи бир жолу көчөдө баратса, бир араби, мындайча айтканда
чөлдө жашаган, эчтекеден кабары жок, бедуин деп коебу, ошондой адам жолугат. Анан ага айтат: сен каяктансың, мындай анан Кудай жөнүндө билесиңби деп Аллах Тааланы тааныштырып, даават айтат, үгүт насаат кылат. Асмаи илимдүү билимдүү адам да. Анан ал киши айтат, жанагы чөлдө жашаган адам, Араби. Кана анда мага бир Кудайдын сен азыр каяктан келатасың дейт. Мен мечиттен келатам, Кудайдын үйүнөн келатам. Кудайдын үйү дагы барбы? Эмне кылып келатасың аяктан десе, Асма айтат: мен Кудайдын сөзүн жаттап келатам. Элдерден, мындай устаздан жаттап, жана башкаларга айтып, кыскасы Кудайдын сөзүн мен жаттап келатам. Кудайдын сөзү дагы бар. Ана айтчы бир сөзүнү десе, бир аятта айтат, ошонун негизинде «Офис самаи ризкукум» деген сөз бар Аллах Тааланын Куран Каримде. Аллах силердин рызкыңар асманда. Алла Таала берекени, рахматын, Алла Таала өкүмүн, буйругун, рызкы болсун деп буйруктарын асмандан түшүрөт да. Ушул жерге келгенде жанагы Араби айтат: болду, токтоң дейт. Аллах Таала бизди рызкыбызды асманга катып койгон болсо, өзүнүн казынасынан берип турган болсо, деп анан кылычын алып туруп жанагы төбөсүн соет, таркатып ийет. Кийимдерини, куржундарын баардык нерсени таркатып, Аллах Таала рызкыны даярдап койгон турбайбы бизге. Анда эмне коркунуч, мынча олжону көтөрүп жүрүүдөн деп Аллах Таалага таваккал кылып кетет. Анан Асмаи айтат: мен бир канча жылдан кийин ажыга барып калдым дейт. Ажыга барып карасам, ошол Кабаны жанында өтө ибадатты каадасына келтирип, ыйлап, жакшынакай бир момун кишини көрдүм дейт, таква. Жакын барып карасам, жанагы мен жолуктурган чөлдүк киши. Анан экөөбүз дагы сүйлөшүп калдык, оорашып калдык. Жанагы киши айтты дейт: эми дагы бир Кудайдын сөздөрүнөн айтып бер мага. Несе бир аятты окуп баратып, «Фава раббика ланас'аланнахум ажмаин» деген аяттын сөзү бар. Бул дегени Аузубиллахи минеш-шейтанир-раджим. Алла Таала сенин Раббиңе касам дейт. Биз албетте зары сөзсүз түрдө бардыгын сурайбыз дейт кыямат күнү. Адамдардын баарыны толугу менен, жумура жултту бардыгын, ажмаин баарын кошо сурайбыз. Эми күнөө жөнүндө, сооп жөнүндө, бирөөнүн акысы жөнүндө сурак болот деген сөз. Ошол жерде Алла Таала Раббиңе касам деп касам ичкен да. Жанагы чөлдүк адам айтат: токтоңуз дейт. Ал ким дейт? Ушундай ачуусу келип кетет. Кимди сурап атасың, ким деп сураса айтат: Аллах Тааланы касам ичүүгө мажбурлаган надан акмак ким дейт. Аллах Таала Рабб болсо, жаратуучу болсо, анын сөзүндө, Куран Каримде баягы бир дан шек жок болсо, айткан дегени деген болсо, ар бир сөзү буйрук болсо, дагы ким ага ишенбей жатат? Аллах Таала касам ичкидей. Өтө кыжалат болуп кетет. Өтө кыжалат болуп кетип, ошол жерден жан берет дейт жанагы адам. Ушунчалык Кудай Тааланын баягы бизге айткан сөзү жөн эле айтса дагы аткармакпыз. Жөн эле касам ичпей эле айтса дагы буйрук ал. Аны аткарбай коюуга айла жок. Алла Таала касам ичип айтканга мажбур болгон, аны укпаган, анын сөзүнө ишенбеген ким ал? Деген кыжалатчылыкта каза болуп кетти жанагы киши. Эми Аллах Тааланын касам ичүүсүнүн бир канча себептери бар Куран Каримде. Муфассирлер айтышат, жанагы кээ бир адамдар мушрик, ширк келтирет, таптакыр Аллах Таалага ишенбейт, капырга окшоп. Ошого Алла Таала касам ичип айтат. Себеби бир нерсе айтсаң, тиги бирөө ишенбесе, сөзүңө ишенбесе, сен касам ичесиң да. Кудайга касам ичип айтам. Бизде жанагы нан урсун, каба урсун, дасторкон урсун, караңгы түндө айттым, ак сүт урсун, энем сүт урсун дейт го. Булар касамга кирбейт негизи. Касам бир гана Аллах Тааланын сөзүнө, Аллах Тааланын атына касам ичилет биз үчүн. Эми Алла Таала Куранда таңга, жанагы анжирге, жана башка нерселерге
касам ичет, бул Аллах Тааланын ыктыяры. Кайсы нерсеге касам ичет. Же ошол касам ичкен нерсеси баягы биз өтө мындай бир бизге маанилүү нерсе, ошого көңүл бурсун деп, Алла Таала касам ичип айтып аткандан кийин ал кандай буйрук болду экен деп биз көңүл бура турган мындай мухим нерсе, өтө бир көңүл бура турган нерсеге Алла Таала касам ичет. Жана адамдар капилетте калганда касам ичет, ошо көңүл бурсун деп. Жана ишенбегендерди ишендириш үчүн касам ичет. Ошондой эле Алла Таала ошол нерсе, кайсы нерсеге касам ичкен болсо, ошол нерсенин дагы өтө мына вал аср дейт. Аср намазга же кылымга касам дейт. Демек, ошол нерсенин өтө бир маанилүү экенине касам ичет Алла Таала. Мына ушундай маселе менен биз сөзүбүздү аяктайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат, Алла Таала разы болсун. Баарыбызга жогоруда айтылган маселелердин мындайча айтканда пайдалуу жагына амал кылганга товфик берсин жана хидаят жолдоруна адаштырбасын. Ассаламу алейкум. Бөлүшүп коюңуздар.